Namaz okubay hijab salınsa болобу? Hijab өзүнчө farz, namaz өзүнчө farz. Есеп китеби өзүнчө болот, субабы өзүнчө болот, күнөөсү өзүнчө болот. Кайсы зикирди көп айтсак жүрөгүбүз тазарат. Afdalı zikir la ilahe illallah ve afdalı dua elhamdülillah. Peygamberimiz aytат, la ilahe illallah zikirlerden en abzeli. Elhamdülillah duaların en abzeli. Men namaz okuyum, her bir namazda oyum har kaysı kele berет. Keyde жаңылам, кандай кылсам oyum толук namazda болот. Namazdan aldın, biraz zikir kılıp ölümde istep anan dua kılыңыз. Ya Allah özün razı болгондой окуганга жардам бергин деп. Намаз окуп бүткөндөн кийин, ya Allah ушу кемчиликтерин кечиргин деп дуа кылыңыз. Мен Алланын буйругу менен 5 мал намаз окуйм. Ошол 5 мал намазга каза намазды кантип кошуп окуйм? Азыр ар бир намазга парыздарды кошуп окуп жатам. Туурабы? Туура. Кудай кааласа каза намаздарды окуп бериш керек, туугандар. Бирөөдөн карызлагандан кийин бере тургандай, Алланын карызбыз, ошонун убагында окуп бере бериш керек. Ар бир намазга бирден окуй берсеңиз боло берет. Албетте ушу карыз намаздарды, каза намаздарды 3 убакта гана окуса болбойт. Ошону эске алып коюңуз. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Калган учурда окуй бересиз. Мен тахажжуд намазына турам. Тахажжуд намаз жөнүндө кыскача фазилеттерин айта кетесизби? Мен багымдатка жарым саат калганда ойгонуп калсам, 2 же 4 рекет окуй калам. Болбосо 1 саат калганда турам, туура эле окуп жатамбы? И 1000ден зикир кылам. Туурабы? Туура, өтө жакшы машалла. Тахажжуд намазы 4 рекеттен 12 рекетке чейин. 2 рекет тахажжуд намазы дүйнөнүн ичиндеги бардык байлыктан жакшыраак. Бир бардык салихин, улуу адамдардын адаты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мойнунда фарыз эле.